Окуя 30 август күні саат 17:30 чамасында Жалауаш шаарында орын алган. Анда 2006 жылы туулган классташтар чырдаша кетип, бири экинчисине бычак шилтеп жиберген. Учурда бул фактыны милиция ээн башты катары каттоого алып териштирүүдө. Бул окуя боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ээн баштык беренеси менен катталып, учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Ал эми кылмышты жасаган же болбосо бычак шылтап жиберген адамдын өздүгү такталган, ал 13 жаштагы Жалал Абад шаарынын тургуну экендиги аныкталды. Чырдашкан өспүрүмдөр Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде быйыл 8 класста окушат. Алар окуган мектептин директору эки башка класста окуган классташтардын чырына эмне себеп болгону такталып жатканын билдирди. Негизи кандай эмнеден чыкканы жөнүндө бизге да так маалымат жок. Эртеси майрам болуп калды, 31, бири воскресенье болуп калды. Эми бүгүн саат 2-ге өзүбүзгө да топтоп атабыз. Анан милициядан дагы жакшы так маалыматтар бизге келе элек. Анан өзүбүз да сураштырууга чейин иш аракетибизди кылалы деп атабыз. Учурда бычактан жарат алган өспүрүм Жалал Абад облустук ооруканасында дарыланууда. Дарыгерлер анын абалы жакшы экенин айтышууда. Ошондой эле ал окуяга катышы бар делген башка жабырлануучулар ооруканага кайрылган эмес. Келгенде абалы бир аз оорураак болчу, азыр уже абалы жакшы, бала уже басып жүрөт. Дароо тийиштүү медициналык жардамдарды алган, рентген жасалган, бирок эч кандай ички органдарына тийген эмес. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мектеп окуучусу бычактан жарат алып, ооруканага түшкөн алгачкы учур эмес. Анткени бул окуядан бир күн мурда да Жалал Абад шаарынын аймагында 2004 жылы туулган өспүрүм бычактан жарат алып, үйүндө дарыланып жатканын дарыгерлер билдиришти. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.